Мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылында жалпы элди ынтымакка чакырган форумга өлкөбүздүн бардык облусунан жаштар чакырылган. Бул ынтымак форумун өткөрүү демилгесин көтөргөн Ысык Көл облусунун жаштары. Алардын айтымында ар бир адам өз жашаган өлкөсүнүн кадырын билиши керек. Мунун негизинде форумдун биринчи максаты жаштарды Кыргызстанды сүйүүгө чакыруу болду. Албетте бүгүнкү форум өзүнүн максатына жетет деп терең ишенебиз. Эң негизгиси улутчулдук эмес, мекенчиликке багытталган форум болуп атат. Албетте баарыбыз өзүбүздүн мекенибиз, Кыргызстаныбыз үчүн, жаркын келечек үчүн бир муштумга баарыбыз биригип, бир максаттын айланасында иш алып барышыбыз бүгүнкү күндүн талабы. Ошондуктан ар дайым элибиз ынтымактуу болсун, андай ар дайым элибизде биримдик болсун. Сегодня мы собрались на прекрасном мероприятии, посвященном объединению всех наций. В нашем фонде есть башкиры, таджики, турки, белорусы, русские, поляки. И все мы живем в мире и согласии. И призываем мы вас не делиться на север и юг, на русского и киргиза, на белоруса и таджика. Надеемся на дальнейшее процветание и совместные хорошие дела. Иш-чаранын жүрүшүндө бүгүнкү күндөгү дүйнөдөгү абал, анын ичинде Кыргызстандагы коомдук саясий кырдаал туурасында сөз болду. Анда жаштар ар бир саясий абалга ойлонуп баа берүү керек деген бүтүмгө келишти. Ошол эле учурда жаштар арасындагы ынтымак бир туугандай мамиле болушун белгилешти. Баарыбыз эле кечинде телевизордон көрүп атабыз, радиолордон угуп атабыз, баягы тышкы чет элдик элдерибизди көрүп атабыз. Уруш, талаш, улуттар арасында ушундай келишпестик пикирлер көп болуп атат. Ошолордон мына кайрылып кетет элем, ушул бардык жаштарга кайсы улут болбосун, ушул бир ала тоонун суусун ичип атабыз. Бир тууган бололук, эл журт, жаштар. Улуу ынтымак форумунун жүрүшүндө мындай иш-чара ар бир облуста өткөрүлүшү шарт деп белгиленди. Себеби мындай форум аркасында өлкөбүздүн 7 дубанынын жаштары арасында мамиле түзүлүп, жакын сүйлөшүп туруу мүмкүнчүлүгү болот. Кыргызстандын түзүлүшүнө жана Кыргызстан эгемендиги болушуна бир эле гана кыргыз эмес, башка улуттар дагы салымын кошушкан. Бир эле гана кыргыздын эле ынтымагы эмес, ушу кыргыз элибиздин жерибизде жашап жүргөн башка улуттардын да ынтымагы. Буюрса, бул форум бүгүн Ысык Көл облусунда өтүп, жана биздин башка Кыргызстандын 7 дубанында өтөт. Талайбек Илипаев, Жакшылык Чортонов, ЛТР Тоң району, Ысык Көл облусунан.